Кайрымдуулук менен табылган бакыт. Турмуштук окуядан алынды. Бишкектин чет жакасындагы эски көчөлөрдүн биринде күн сайын бир эле көрүнүш кайталанчу. Жашы 60 таяп калган, жүзүндө чарчоонун изи бар аял жол жээгинде отуруп акырын үн менен балам жардам берчи, жардам берип койгулачы деп кайрылып кайыр сурап отурчу. Анын аты Айсара эле. Жашоосу оор сыноолорго толгон. Күйөөсү эрте каза болуп, жалгыз уулу оорудан улам майып болуп калган. Батирден батирге көчүп жүрүп, акыры көчөдө калган. Башка айласы жок. Элден жардам сураганга гана аргасыз болду. Көптөр аны жанынан карабай өтүп кетишчү. Кээ бирөөлөр майдакча таштап кетишсе, айрымдары тескери бурулуп карап дагы коюшчу эмес. Бирок Айсара үмүтүн үзчү эмес. Ар күнү балким бүгүн жакшы күн болот деп ичинен тиленчү. Бир күнү жаш жигит токтоп калды. Ал Айсарага жөн гана акча бербей сүйлөшүп баштады. Апа, сиз айтсаңыз, сизге эмне болгон? Кайда жашайсыз? Айсара башынан өткөндөрдүн бардыгын төкпөй чачпай айтып берди. Жигит унчукпай угуп туруп, мен сизге жардам берем, деди. Ал жигит блогер болчу. Ошол күнү Айсаранын окуясын видеого тартып интернетке жүктөдү. Тасма бир күндө эле миңдеген адамдарга жетти. Элдин жүрөгү козголду. Бирөө акча которду, экинчиси азык-түлүк алып келип берип жатышты, үчүнчүсү дары-дармек жиберди. Бирок эң чоң сюрприз Али алдыда болчу. Бир жума өтпөй ошол жигит кайра келди. Бул жолу ал жалгыз эмес эле. Анын жанында бир нече адам бар болчу. Алар Айсараны унаага отургузуп алышып, апа, биз сизге азыр бир нерсени көрсөтөбүз, дешти. Алар шаар четиндеги жаңы салынган кичинекей бирок жарык үйдүн алдына келишти. Жигит жылмайып, апа, мына бул үй эми сиздики, деди. Меникиби? Меникиби? Деп Айсара ачкычты колуна алып ишенбей көзүнө жаш алды. Чын элеби? Чын элеби, бул менин түшүм эмеспи? Айланайындар, рахмат, ыраазымын силерге. Кагылайындар, деп кубанып батасын берип жатты. Бул элдин кайрымдуулугу. Сиз жалгыз эмессиз, дешти. Айсара ошол күнү биринчи жолу өзүн бактылуу сезди. Уулу экөө жылуу үйгө киришип, жаңы жашоону башташты. Ошондон кийин Айсара көчөгө кайыр сурап чыккан жок. Тескерисинче өзү сыяктуу оор абалда калган адамдарга жардам бере баштады. Ал дайыма бир сөздү кайталап жүрдү. Жакшылык кылсаң, ал сөзсүз кайтып келет. Кээде бир эле кичинекей жакшылык бирөөнүн бүт тагдырын өзгөртө алат.